Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн сиздер менен Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин педагогика факультетинин кыргыз тили жана адабияты бөлүмүнүн 2-курсунун студенти Сатыбалдиева Ирода. ФОКПы 1-18 тайпасы. Анда эмесе бизге бөлүнүп берген агартуу доорунун философиялык өзөктүү идеялары аттуу темага көңүл бурсак. Агартуу бул калктын сабатсыздыгын жоюу, билим берүү, маданий рухий жактан маалымат деңгээлин жогорулатуу деген маанини билдирет. 17-кылым тарыхка агартуучулук доору деген ат менен кирген. Анын баардык нерсе адамдын акылы аркылуу текшерилүүгө тийиш деген урааны, өзөктүү идеялары алгач Англияда, андан соң Францияда, Германияда жана Россияда жаралган. Бул мезгилде илимдин мурда болуп көрбөгөндөй дүркүрөп өнүгүшү, жанага ойчулдардын кеңири чөйрөсүнүн зор кызыгуу менен тартылышы, агартуучулук доордун тарыхый философиялык гана эмес, идеологиялык да, маданий да өзгөчөлүгүн шарттап турат. Агартуучулук доору эки өзөктүү идеялардын астында өнүккөн. Биринчиси илимдин, мындайча айтканда акыл эстин культу, экинчиси адамзаттын прогресси. Ошондой эле агартуучулук феодализмдин идеалык таянычы болгон чиркөө менен христианчылыкка да каршы багытталган. Франциянын агартуучулары Вольтер, Жан-Жак Руссо, Дени Дидро, Поль-Анри Гольбах, Жюлиан Офре де Ламетри жана башкалар. Анда эмесе ар бир Франциянын агартуучусуна кыскача токтоло кетсек. Мисалы, Вольтер. Чыныгы аты Мари Франсуа Аруэ. 1694-1778 жылдар жашаган. 1694 Парижде төрөлгөн. Франциянын атактуу агартуучусу, атактуу жазуучу жана ойчул болгон. Эң негизги чыгармасы 1733 англис тилинде, 1734 француз тилинде басылып чыккан философиялык каттар аттуу чыгармасы. Кээде аны англиялык каттар деп да аташат. Бул каттарда автор Франциянын үстөмдүк кылган феодалдык тартиптер менен диний догматтарды ашкерелеп шылдыңга алган. Вольтердин пикиринде эмгек адамды зеригүү, бузукулук жана жокчулук сыяктуу 3 жамандыктан сактайт деген. Жан-Жак Руссо 1712-1778 жылдар жашаган. 1712 Женева шаарында төрөлгөн. Ал чыгаан агартуучу, моралист, философ, тарыхчы, социолог, психолог жана педагог болгон. Илимдер менен өнөрлөрдүн кайра жаралышы адеп ахлакты жакшыртууга көмөк бердиби деп аталган алгачкы эмгеги 1750 чыккан. Философ Жан-Жак Руссонун түйшөлткөн негизги маселе болуп, бул адамдардын ортосундагы теңсиздик эсептелген. Дени Дидро 1713-1784 жылдар жашаган. Ири философ, жазуучу, энциклопедист Лангре шаарында туулган. Эң негизги чыгармалары 1746 философиялык ойлор, 1747 скептиктин сейилдөөсү, 1749 көзөмөлдүүлөргө осуят болсун деп сокурлар жөнүндө жазылган кат. Поль-Анри Гольбах 1723-1789 жылдар жашаган. Философ, чыгыштануучу жана жазуучу болгон. Поль-Анри Гольбахтын эң негизги чыгармасы бул 1770 жазган жаратылыш системасы. Бул эмгек атеисттик материализмдин библиотекасына айланып кеткен. Жюлиан Офре де Ламетри 1709-1751 жашаган. Медицина боюнча докторлук эмгегин коргогон француз ойчулу. Анын негизги эмгеги бул 1748 жазылган Адам машин аттуу чыгармасы болуп эсептелинет. Ушуну менен биз бүгүнкү сабакты аяктайлы. Саламатта калыңыздар жана сак саламатта